Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү Алат Тоолаев көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгонов алып барам. Амансыздарбы? Программабыздын бул чыгарылышында мамлекеттик тилди санариптештирүү жана өнүктүрүү максатында иштелип чыккан Айтил улуттук программасы жана кыргызча оңой онлайн платформасы туурасында сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айзаратбек Эсенов. Айзаратбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Дегенде эле сөзүбүздү Айтил платформасынан баштайлы. Эми азыр санариптештирүү баардык тармакта дүйнөдө десек болот, заман талабы болуп атат. Ошол эле учурда мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны үйрөтүүдө өзүбүздүн жарандарга, бөтөн тилдүү жарандарга дегендей санариптештирүү бул өтө маанилүү нерсе болуп атат. Айтил бул эмне, кандай платформа, ал кандай кызматтарды көрсөтөт? Саламатсыздар, урматтуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушундай аянтча түзүп эфирге чакырганыңыздар үчүн биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден, баарыбызга белгилүү болгондой эле бүгүнкү күндө маалымат технологиялары, анын ичинде жасалма интеллект аябай тездик менен өнүгүп аткан учур. Дүйнө коомчулугу дагы ошол санариптоорго өтүп, анын ичинде тилдер ошол мейкиндикке өзүнү адаптациялоо учурунда биз дагы бул агымдан артта калбай, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия ушул кыргыз тилини, мамлекеттик тил статусун алган кыргыз тилини заманбап технологияларга айкалыштырып, келечек буунга жакшы шарттарды түзүү максатында санариптештирүү багытында бир топ жумуштарды жасап келатабыз. Булардын орчундуулары өзүңүз баса белгилеп айтып кеткен Айтил платформасы, кыргызча оңой мобилдик колдонмосу, Document KG жана башка биздин продукцияларыбыз бар. Айтил бул жасалма интеллектке негизделген ачык платформа. Айтилге кененирээк токтолгулу. Айтилдин негизги аталышы эмнени түшүндүрөт, бул эмнеге Айтил деп аталып калды? Ошондон баштайлы. Айтил деген бул англисчеден алганда AI, Artificial Intelligence дейт. Ал эми тил биздин колдонуп аткан кыргыз тилибиз. Ошондо жасалма интеллект, кыргыз тили жасалма интеллектте деген маани түшүндүрөт. Ал эми кыргызча аталышын алганда Ай деген дагы бизде жакшы түшүнүктүү берет. Мисалы үчүн жарыктан, караңгыдан жарык, нур чачкан Ай, акыл айга жеткирет деген эле. Мисалы үчүн Айтил акыл ачкычы деген уран менен ошол биздин логотиптерди байкасаңыздар, ошол ачкычка окшоп жасалган. Ошол тилибиз жаңы санариптоордо көп башталыштын, жакшылыктардын ачкычы болсун деген максатта Айтил акыл ачкычы деген уран менен таанытымды өткөрдүк. Бул платформада негизинен 6 продукттан турат, 6 кызматтан. Бул 2019 жылдан берки келаткан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жасап аткан иштерини жыйынтыктап, бир аянтчага чогултуп, Айтил деген аталыш менен платформа түздүк. Бул баарына жеткиликтүү, жалпы жарандар, колдонуучулар акысыз негизинде колдоно берсе болот. Аталышы дареги 3 чекит Айтил чекит KG аркылуу бардык жаран кирип колдонуп өздөрүнүн пикирлерин калтырса болот. Бул портал турбайбы? Бул портал. Мунун жакында ошол мобилдик колдонмолорун иштеп чыгуу дагы биздин негизги приоритеттүү багыттардын бири. Тиркеме кылып. Тиркеме катары. Тиркеме катары. Анан дүйнө жүзүндө жасалма интеллект деп айта кеттик. Жасалма интеллект азыр өзүнчө бир чоң тармак болуп, чоң гигант компаниялар бири-бири менен атаандашып, чоң мамлекеттер дагы мунун үстүндө аябай көп инвестиция кылып, аябай чоң жумуштарды жасап атат. Бул жасалма интеллекттин негизги чоң бир бөлүгү, англисче NLP деп коет, Natural Language Processing. Бул табигый тилдерди, мындайча айтканда, машинага үйрөтүү. Биздин кадимки сүйлөшүп аткан тилди ошол машинага үйрөтүп, ошолор менен келечекте баарлашып, биздин күнүмдүк жашоону мындай жеңилдетүү максатында иштелип чыккан бир технология. Бул тилди өнүктүрүүдөгү эң чоң багы жумуш деп айтсак болот да, эми кыргызча сүйлөтүү болуп атат да жасалма интеллект. Жасалма интеллекттин негизги бир 70-80%-ны ушул тилдик моделдер түзөт.
себеби дегенде жасалма интеллекти айыл чарбага же башка тармактарга интеграция кылууда ошол жасалма интеллект биринчи тилди түшүнүш керек. Ошондуктан жасалма интеллектте жанагы мен айткандай natural language processing ошол негизги жасалма интеллекттин өзөгүн түзөт. Ошондуктан чоң компаниялар ошол эле биз колдонуп аткан GPT, OpenAI'дин, Anthropic'тин жана Cloud AI деген бар, Grok AI иши кылса, дүйнөдө атаандашып аткан чоң 10 компания ошол биринчи ошол тилдик модельдерди окутуунун үстүндө азыр чоң жумуштар жасап атат. Чоң тилдик модель деген ошо англисче айтканда large language model деп коет. Ошол чоң тилдик модельдер ал жерде миллиарддаган параметрлер кирет. Ошол тилдин түзүлүшүнөн баштап, анын лексика, грамматикасы, түзүлүшү, бүт баары ошол адабий чыгармалар кирип, ошол машина ошол тилди адам түшүнгөндөй түшүнүп, биз каалаган сурообузга ылайык жооп бере турган деңгээлге жетиш керек. Ал эми айтилге токтоло турган болсок, айтилдин ичинде жана жогоруда айтып өткөндөй эле 6 кызмат бар. Биринчиси текстти үнгө айландыруу, экинчиси үндү текстке айландыруу, андан кийин айтил чат жанагы виртуалдык ассистент деп койсок болот, видео котормо, андан кийин жана OCR кызмат деп коебуз. Ар бири боюнча кененирээк айтып бергенге аракет кылайын. Текстти үнгө айландыруу кызматы бул биздин кадимки текстти ошол платформага салсак, продуктка табигый үн менен ошол текстти окуп берет. Каалаган текстти. Муну кайсы жерде эле колдонсолок, мисалы үчүн ошол эле теледе, радиодо, азыр өнүккөн өлкөлөрдө жанагы дикторлордун ордуна азыркы кадимки эле жасалма интеллект роботтары жаңылыктарды окуп атат. Ошол жасалма интеллекттин принцибинде жасалган. Муну TTS деп коет, text to speech. Ошол текстти айландырып, даяр текст бергенде ошону үнү менен окуп берет. Мында бизде эки үн бар, эркектин, аялдын үнү. Биздеги Кыргызстандагы белгилүү дикторлордун үнү менен жазылган. Андан кийин үндү текстке айландыруу, бизде кадимки сүйлөп аткан үндү автоматтык түрдө санарип текстке айландырат. Муну ошол мисалы үчүн ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар колдонсо болот. Андан кийин жогорку кеңештин жана стенограммасы, сот системасында, ошол эле жыйындарда жана протокол жазууда, пресс-конференцияларда, мисалы үчүн көпчүлүк учурда журналисттер жанагы жазып жетишпей калат го, ошондо мисалы үчүн үндү жаздырып алып, ошону автоматтык түрдө биздин платформага салса, ал даяр текстке айландырып берет, анан редакциялык жумуштарын жасап койсо болот. Андан кийин бизде чат-бот жанагы биз күнүмдүк турмушта колдонуп аткан жанагы чат GPT сыяктуу биздин айтил чат-бот бар. Бул берилген суроого ылайык биздин күнүмдүк жашоо турмуштагы эмнени кааласа ошонун баарына жооп берет. Ал эми ал жерде сүрөт таануудагы функциясы бар. Эгер сизге бир математикалык формула болобу, каалаган сүрөттү киргизип, же мисалы үчүн бир тамак ашты атын таппай атсаңыз, эмнелер бар, анын ичинде кандай ингредиенттер бар, ошолорду сизге түшүнүксүз болуп атса, ошону киргизип койсоңуз, бул эмне айтып бер, кенен маалымат бер деген суроолорду берсеңиз, ошо сиздин суроо талабыңызга ылайык жооп берет. Күнүмдүк турмушта сизге мындай кадимки эле виртуалдык жардамчы, эмнени кааласаңыз баарын айтып берет. Маалымат, мисалы үчүн бүгүнкү күндө аба ырайы, тиги Вашингтон жөнүндө маалымат, Кыргызстандын аянты иши кылса, сиз каалаган маалыматты баарын айтып берет. Ал эми бизде 4-үнчү продукциябыз болсо, бул видео котормо. Видео котормо YouTube'дагы башка тилдеги чыгарылган видеолордун шилтемесини ушул биздин продуктка салганда, ошол автоматтык түрдө орус тилинен, англис тилинен жана бир канча тилдерден автоматтык түрдө кыргыз тилине которуп, субтитр менен коштоп, жакшынакай кылып, ошо жана башында айтып өткөндөй эле үндү текстке айландыруу принциби дагы бул жерде иштейт. Анан 5-нчи биздин продуктубуз бул котормо кызматы. Дүйнөлүк котормо кызматы, мисалы үчүн Google менен Яндекс бизге аябай белгилүү, бизге мындай кеңири жайылган, кеңири колдонууда. Ошол сыяктуу биздин жасалма интеллект принцибинде жасалган биздин котормо кызматыбыз дүйнөлүк 10 тилден кыргыз тилине, кыргыз тилинен 10 тилге которуу функциялары бар. Биздин колдонуучулардын, филолог эксперттердин, котормочулардын пикирине ылайык, негизи Google'дан жана Яндекс котормолордон котормонун сапаты бир аз жакшыраак.
Себеби дегенде биз айтил котормо кызматында. Себеби дегенде бул биздин тилдин өзгөчөлүгүнө ылайык жасалган да. Мисалы үчүн чоң Google'да мисалы үчүн 100 канча тил бар, алар майда барат тилдерге көп маани бербейт. Ал жерде жанагындай калька котормо болуп калат да. Окшоштуруп эле. Биздин котормо кызматында дагы эки функциясы бар. Биринчиси контекстке жараша котормо, экинчиси сүйлөмгө жараша котормо. Колдонуучу каалаган максатында өзүнө жаккан текстти алып колдоно берсе болот. Ал эми бизде 6-чы продуктубуз бул OCR кызматы. OCR деген Optical Character Recognition деп коет. Кыргызча айтканда бул жанагы PDF файлдарындагы сүрөттөрдөгү кыргыз тилиндеги тексттерди алып чыгат. Мисалы үчүн сүрөттөгү тексттерди компьютерге жана сценарий форматка өткөрүүдө бир гана колдо терип жазыш керек, же болбосо башка дүйнөлүк программалык продукттар колдонсо болот. Ал жерде ң деген тамгаларды колдобойт. Анан көпчүлүк учурда биздин сөздөрдүн мындай түзүлүшү дагы катуу болуп калат да. Биз ошого өзүбүздүн тилдин өзгөчөлүгүнө ылайыктап ң ариптерине тамгаларын киргизип иштеп чыктык. Бул деле биздин жарандардын, колдонуучулардын жумушун жеңилдетет. Мисалы үчүн текст менен көп иштеген мекемелер PDF-тен чоң мисалы үчүн 10-15 барак болсо, ошону дароо эле тиги биздин платформага салып, текстин алып, каалаган максатта редакциялык моментте, коррекциялык моментте колдоно берсе болот. Жалпысынан бул платформа ошол бүгүнкү заман талабына жооп берген, ошо жасалма интеллекттин чакырыктарына туруштук берген заманбап платформа десек болот. Бул негизги сан ариптештирүү доорундагы, мамлекеттик тилди сан ариптештирүү багытындагы бул алгачкы жумуштардын башталышы. Бул продуктлар албетте өркүндөтүлүш керек, өнүктүрүлүш керек. Бул мамлекеттик тилди сан ариптештирүү улуттук комиссиянын негизги приоритеттүү багыттарынын бири. Толук кандуу азыр иштейт деп айтсак болот, бул иштеп атат, азыр колдонуучулар колдонсо болот. Бирок заман талабына жараша технология өнүккөн сайын ал өнүгүп кете берет, ошол нерсеге жараша, Бул жерден бир нерсени баса белгилеп айтып кетким келет. Бизде техникалык мүмкүнчүлүктөр булар жөнөкөй эле жанагы компьютерлердин негизинде иштебейт. Булар өзгөчө жанагы суперкомпьютер деп коет. Кубаттуу компьютерлердин негизинде иштейт. Ал компьютерлердин кубаттуулугу аябай жогору. Бизде техникалык мүмкүнчүлүктүн жетишсиздигинен улам, эгерде бир учурда аябай көп колдонуучу колдонсо, ошол убакта кичине техникалык мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Азырынча бета-чардан ачык колдонууга бергенден бери эч кандай колдонуучулардан мындай нааразычылыктар келген жок. Баары жакшы пикирлерди айтышып атат. Албетте бул келечекте жалпы Кыргызстандын жарандарына, каалоочуларга жеткиликтүү кылыш үчүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүндө бир аз техникалык базаны чыңдоо маселеси бар. Өткөндө ошол ChatGPT-ни колдонгондо айрымдар айтышпадыбы, жана казак тили кыргызча, эгерде кыргызча кызмат алам десең, казак тили көбүрөөк аралашып кетип атат деген маселе да. Азыр бизде ансыз деле коомчулукта туташ сабатсыздык деп атабыз. Коомдун сабатсыз болуп кеткендиги, азыр бул ошол нерсени дагы мындай жөнгө салабы, бул азыркы заман талабына жараша бул колдонмо? Бул ChatGPT жана башка жасалган продуктлар, булар башка компаниялардын өзүнүн маалымат базасына ылайык жасалган. Бул жерде биз өзүбүздүн мамлекеттик тилге ылайыктап, улуттук платформа катары жасадык. Албетте биздин кыргыз тилинин санарип интернет мейкиндигинде маалымат булактары, маалымат базасы аз болгондуктан ал жерде чоң жанагы мультилингвиш деп коет, көп тилдүү модельдерди окутат да. Мисалы үчүн ChatGPT болобу, башка DeepSeek болобу, алар бери дегенде 100га жакын тилдерди окутуп бир платформа катары чыгарат. Ал жерде ошол казак тилинин кору көп болсо окшош тилде. Ошол тилдерди мисалы үчүн казак менен кыргыз тили аябай окшош структурасы. Ошондуктан көп учурда айырмалай албай калышы мүмкүн. Башында ошондой маселелер болуп аткан. Азыр жасалма интеллект колдонуучулар канчалык көп колдонуп ошого пикир калтырса, ошончолук өзүн өзү өнүктүрөт. Мисалы үчүн ошону эске алат. Бул мисалы үчүн колдонуучу жазганда
ошол тексттердин арасында бир казак сөзүн кошкондо колдонуучу ошол жерде дароо пикирин калтырыш керек. Бул казак тилин кошуштуң эмгисинде буларды колдонбой жүр десе, аны дароо эске алып, кийинкисинде мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде маалымат берүүгө аракет кылат. Ал эми биз эмнеге өзүбүздүн улуттук платформаны иштеп чыктык? Бул жерде биринчи маалымат коопсуздугу. Себеби дегенде муну мамлекеттик кызматкерлер, жалпы жарандар баары эле колдонуп, өздөрүндөгү болгон маалыматты ал жака салат. Мисалы үчүн бир документ салып, ушуну талдап бер, ушунун негизинде аналитикалык маалымат даярдап бер, бүгүн эфирге чыгат элем ошого тиги сөз даярдап бер дегенде, ал колдонуучудан кайтарым байланыш катары маалымат сурайт. Кандай эфир болот, ким келет, эмне маселени талкуулайсыңар. Анда ал маалыматтар ошол ChatGPT'нин же болбосо башка жасалма интеллект принцибинде жасалган программаларга кетсе, алардын маалымат базасына кетет дагы биздин маалымат коопсуздук маселеси жаралат. Ошондуктан биз өзүбүздүн улуттук платформаны иштеп чыгып, муну жалпы мамлекеттик кызматкерлерге, социалдык кызматкерлерге, жалпы жарандарга өзүбүздүн жергиликтүү көз карандысыз моделди сунуштасак, бир четинен маалымат коопсуздугу, экинчиден эртең эмне болуп кетишин азыркы аламдашуу доорунда эч ким кепилдик бере албайт. Саясий кырдаалдардан улам жанагындай пикир келишпестик болуп калса, ал компаниялар дароо Кыргызстанга же башка өлкөлөргө жабып коюшу мүмкүн, чектөө коюп коюшу мүмкүн. Ошондо биз замандан артта калып, технологиялардан биротоло мурдакы жашообузга келип калышыбыз мүмкүн. Себеби дегенде көп продуктылар ошол чоң-чоң державалардын колдоосунун негизинде жасалган. Ошол эле Америка, ошол эле Россия, Кытай, ошол 3 чоң держава ошол жасалма интеллектуалдык жаатында аябай чоң атаандаштык менен өздөрүнүн продукцияларыны коомго чыгарып өнүктүрүүдө да. Ошондуктан биз мамлекет катары буну сөзсүз эске алуу керек. Өзүбүздүн көз карандысыз улуттук платформаларыбыз болуу керек, болуусу зарыл. Дагы бир чоң платформа бул кыргызча оңой деген платформа. Биз азыр түшүргөнүбүзгө караганда бул тилди үйрөтүү жаатында кызмат кыла турган платформа экен. Ушул платформа тууралуу дагы айтып берсеңиз. Кыргызча оңой, Easy Кыргыз же болбосо Кыргызча оңой деген платформа бул жалпы каалоочулар үчүн интерактивдик негизде кыргыз тилин үйрөнүүгө багытталган мобилдик колдонмо. Бул мобилдик колдонмо башында ошол кыргыз тест бизде меке бар. Кыргыз тесттин талаптарына ылайык иштелип чыккан. Себеби дегенде мамлекеттик, муниципалдык, социалдык кызматкерлер азыркы министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мамлекеттик тилди билүү боюнча атайын тест тапшырып, ошол жерден тиешелүү сертификаттарын алыш керек. Ошого даярдоо максатында. Анан экинчи максат ошол чет элдик жарандар же болбосо каалоочулар мамлекеттик тилди өздөштүрөм, кыргыз тилин үйрөнөм деген жарандарга ыңгайлаштырып интерактивдик негизде жасалган. Бул жанагы дүйнөлүк Duolingo деген мобилдик колдонмо бар. Ошонун аналогу катары жасалган десек да болот. Бул жерде оюндар биринчи этапты мисалы үчүн бүтмөйүнчө экинчи этапка өтпөйт да. Ошондой принципте жасалган. Башталгыч этаптан ал жерде азырынча A1, A2 деңгээлдери камтылган. Бул деле ошол мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында ишке ашырылган. Бул ишке колдонууга берилгендигине ушул 1 жылдан ашык убакыт болду. Аябай колдонуучулардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Пикирлер аябай жакшы. Азыркы тапта биз ошол Кыргызстанда жашаган этностордун тилин да киргизип атабыз. Бүгүнкү күндө казак тили, өзбек тили, тажик тили кирди. Кыргызстанда жашаган ошол этностор өзбек тили аркылуу кыргыз тилин үйрөнүү, тажик тили аркылуу кыргыз тилин үйрөнүү, орус тили аркылуу үйрөнүү, аңгырсында азыркы учурда 6 тил бар. Каалаган жаран, мисалы үчүн өзбек улутундагы биздеги Кыргызстанда жашаган этностор эгер орус тилин билбесе, өзүнүн эне тили аркылуу кыргыз тилин үйрөнсө болот. Бул биздеги жанагы конституцияда белгиленгендей, конституцияда жазылган Кыргызстанда этностордун тилин өнүктүрүүгө, сактоого мамлекет конституциялык мындай гарант, кепилдик берет деген норма бар. Ошону ишке ашыруу максатында ошол Кыргызстанда жашаган этностордун тили аркылуу мамлекеттик тилди өздөштүрүүгө жакшы шарттар түзүлүп атат.
Канча убакыт кетти ушул платформаларды иштеп чыгууга? Платформаны иштегенге негизинен 1 жылдан ашуун убакыт кетти. Негизи айтил, то есть эмнени Изи Кыргыз, кыргызча оңой платформасын иштегенге 1 жылдан ашуун убакыт кеткен техникалык жагынан. Андан кийин бул платформа системдүү негизде өнүгүп туруш керек. Себеби дегенде биринчи жылы A1 деңгээлин киргизгенбиз, андан кийин A2 деңгээлини, быйылкы жылы тиги тилдерди киргизип атабыз. Мындан кийин B1, B2 бул системдүү түрдө өнүгүп, жаңыланып тура турган мобилдик колдонмо бир токтоп калбайт. Ал эми айтил боюнча, айтил 2019 жылдан бери жасалып аткан продукциялар, жыл сайын бирден продукция жасалып, быйылкы жылы ошол бир аянтка чогултуп, бир платформа катары ошол колдонууга, ачык колдонууга бердик. Бул биздеги ошол жана айтып өткөндөй эле мамлекеттик тилди өнүктүрүү, тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган программалык продуктулар. Аны мектепте же бала бакчада деле колдонсо болобу ошол нерсени? Себеп дегенде бизде буга чейин ушул мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө келгенде, ошол тил үйрөнүү маселесине келгенде өзгөчө үйрөтүү ыкмалары, заман талабына жараша үйрөтүү ыкмалары жок экендиги айтылат да. Ошол эле мисалы эмне себептен сырттан келген башка улуттун өкүлдөрү орус тилин биринчи үйрөнүп кетип атат деген маселе да, же болбосо башка тилдерди үйрөнүп кетет дагы, кыргыз тилин үйрөнбөйт бизде ыкмалар жетишсиздер. Албетте, дал ошол максатта биз ошол азыркы ошол жарандарга, тил үйрөнүүнү каалагандарга ушундай шарттарды биз түзүп атабыз. Негизи бул Санарип платформа тилди өздөштүрүүгө, аны сактоого, өркүндөтүүгө, жаңы келечек муунга жакшы шарттарды түзүүгө багытталган бир курал. Бул жөн гана бир гана мектептерде, окуу жайларда, мамлекеттик кызматта эмес, ар бир жарандын колундагы телефондо болуш керек. Дал ошол максатта биз ушундай ар бирине жеткиликтүү, ылайыктуу кылып ачык платформа катары чыгардык. Ал эми кыргызча оңойду мобилдик колдонмо ар бир жаран Google же болбосо App Store, жанагы телефондо App Store, Android'тен көчүрүп алса болот, көчүрүп колдоно берсе болот. Ал жерде эч кандай чектөө жок. Тилди үйрөнүүнү каалагандарга бүгүнкү күндө жакшы шарттар бар. Жогоруда сөзүңүздүн башында айттыңыз, дагы бир платформа бул ошол мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытындагы документ gov.kg. Бул кандай мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү кызматы кандай? Бул бизде мониторинг жана талдоо бөлүмү бар. Биз мамлекеттик, жарандык, муниципалдык кызмат мекемелерге жыл сайын мониторинг жүргүзөбүз. Мониторинг ошол мамлекеттик тилди иш кагаздарындагы мамлекеттик тилдин канчалык деңгээлде колдонулуусу. Биз жанагы инфодокс бар, мисалы үчүн электрондук документ жүгүртүү, инфоком тарабынан иштелип чыккан. Ошонун негизинде биз мурда документтерге сандык мониторинг жүргүзгөнбүз. Мисалы үчүн бир мекемеде, бир министрлик бир жылда 10.000 документ жүгүртсө, ошонун 7.000 мамлекеттик тилде, 3.000 расмий тилде, калганы башка тилдерде. Ошол 7.000 мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн документтердин сапаты кандай? Маселе ошондон маселе келип чыгып, биз ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер менен да бир топ жанагы баарлашууларды, социалдык сурамжылоолорду жүргүзүп, ошонун негизинде бул платформаны иштеп чыктык. Бул платформа кыргыз тилиндеги, мамлекеттик тилдеги документтердин бирдиктүү шаблондору. Мисалы үчүн арыздын, протоколдун, тиги келишимдин, каалаган мамлекеттик жаран ошол өзүнүн жумушуна ылайык, байланыштуу кандай документти тариздесе, мисалы үчүн буйруктун үлгүсү, иш сапарга жиберүү боюнча буйрук, ошону дароо биздин документ gov.kg сайтыбызга кирип, ошол жерден буйрук десе, буйруктун түрлөрү чыгат. Ошол жерден мисалы үчүн кызматкердин аталышын, мекеменин аталышын өзгөртүп эле жасап койсо болот. Бул бекитилген бирдиктүү шаблон катары. Бул жерде бул деле дал ошол программанын алкагында тилчи, эксперт, котормочулардан турган бир топ жанагы жумуш топ түзүлүп, алар расмий тилдеги, мамлекеттик тилдеги документтерди салыштырып, бүгүнкү күндө 700гө жакын документ үлгүлөрү кирди.
бул дагы жумуштун башталышы гана. Бул Кыргызстанда болгон баардык документтин түрлөрү ушул мамлекеттик мекеменин өзгөчөлүгүнө жараша канчалык жанагы документтердин түрлөрү болсо, ошолордун баарын эки тилдеги үлгүлөрү киргизилет. Бул жалпы жарандарга, мамлекеттик кызматкерлерге ошол күнүмдүк жашоо турмушта жумушун жеңилдетүү максатында түзүлгөн ачык платформа. Бул дагы акысыз, каалаган жаран колдоно берсе болот. Муну азыр өркүндөтүү багытында, өркүндөтүүнүн үстүндө иш алып барып атабыз. Бул деле жанагы ошол коомчулуктагы сабатсыздык маселеси, каталар ошол документ жүгүртүүдөгү каталарды коомчулукка чыгып кеткен учурлар дагы болгон. Ушул нерсени жөнгө салса болот экен. Азыр кандай колдонуп атышат мамлекеттик кызматкерлер? Бул ошол башында айтып өткөндөй, ошол мониторинг алкагында келип чыккан маселе. Биз мониторингке барганда ошол документ мамлекеттик тилде жазылган, бирок анын ичинде сабаттуулугунда маселе бар. Ошондуктан бул эмнеге мындай жазып атасыңар деген жанагындай кызыл калемсат менен тууралап ошондой суроолор жаралганда мамлекеттик кызматкерлердин негизги жообу бирдиктүү шаблон жок. Мисалы үчүн ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жазат. Мисалы үчүн Асан өзүнүн деңгээлине, өзүнүн деңгээлине жараша документтерди тариздейт. Ошондуктан бирдиктүү платформа болсун деп ушул максатта иштелип чыктык. Бүгүнкү күндө мамлекеттик муниципал кызматкерлер өздөрүнүн жумушунда муну кеңири колдонуп атат. Пикирлер жаман эмес, баардыгы жакшы. Жакшы пикирлерди айтып атат. Өркүндөтүү керек, дагы документтерди толукташ керек деген. Демек, зарылдык жылуу пикирлер бар. Зарылдык албетте. Жакшы. Азаратбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Убакыт бөлүп студиябызга келгендигиңиз үчүн. Эми бул платформалар тууралуу дагы кененирээк сүйлөшсөк болот эле, бирок 25 мүнөт убактыбыз чектелип калды. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кыскача жыйынтыктап койсом болот, э? Макул. Мен ошол платформалардын негизинде бир ошол биздин жаштарга, жалпы жарандарга кайрылып кетким келет эле. Мисалы үчүн биздин кийиминден алганда аталардан калган ыйык мурасты урпактарга ыйык сактап берели деген бизде эки сап бар. Биздин ата бабалар бүгүнкү күнгө чейин тилди сактап, жана канчалаган кан төгүп, биздин муунга чейин, азыркы биздин жашоого чейин жеткирип беришти да. Алардын мындай бул жашоодогу негизги адамдык миссиясы, милдети бүттү десем болот. Биз дагы ошол эми санарип туура келип атат. Тилди бир мыйзамдар менен, кагаз менен сактап калуу өтө оор азыркы кезде. Ошондуктан санариптештирүүгө киргизүү, аны колдонуу, жандандыруу, жайылтуу максаты биздин жалпы жарандардын милдети, жарандыктагы, адамдыктагы бул биздин тилдин келечегине мындай кайдыгер карабоо, сактоо биздин негизги милдет. Ошондуктан жалпы жарандарга, өзгөчө жаштарга ошол тилди өзүбүз колдонолу, үйрөнөлү, жайылталы. Тил биздин байлыгыбыз, сыймыгыбыз, келечегибиз. Кыргыз тилинин келечеги кен болсун, түбөлүгү түз болсун. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ала Тоо Лайв көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышында мамлекеттик тилди санариптештирүү жана өнүктүрүү максатында иштелип чыккан платформалары туурасында маалымат бердик. Ал эми студиябыздын мейманы президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын мониторинг жана талдоо бөлүмүнүн башка адиси Айзаратбек Эсенов болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.